Салам жалпы. Кыргызстандын жана анын ичинде Токтогул районунун потенциалы аябай чоң экенин мен айтып бүтпөйм, тажабайм и айта эле берем да. Келечекте эң бай өлкө кайсы өлкө болот? Алтыны барбы, же нефтиси барбы, же зданиясы барбы, же торговый центри барбы, же технология барбы? Кайсы өлкө келечекте бай өлкө болот? Келечекте эң бай өлкө бул таза экологиясы бар, ошол жаратылышты сактап калган өлкө бул эң бай өлкө болот да. Келечекте эң бай өлкө болот. Таза абасы, таза суусу, таза продукциясы, таза мөмө жемиши, таза почвасы, таза суусу, ошол жаратылышты первозданный сактап калган өлкө бул эң бай өлкөнүн катарына кирет. Бизге аэропорттон түшөр менен эле акча төлөй турган ушундай потенциалыбыз бар да. Тилекке каршы биз аны сезбей атабыз, тилекке каршы биз аны билбей атабыз да. Бизде Токтогул районунда ошол колубузда бар да, ошол байлык. Бир эле мисал айтып берейин. Мен Дубайда бир жумадай жашап келгем жумуш боюнча. Ал жакта бир даракты өстүрүш үчүн ошол жерин өспөйт да, кумду ошого казып, башка мамлекеттен топурак сатып алып келип, ошого дарак өсүрүп, ошол жактан витамин, суулар сайыптырыш үчүн, өстүрүш үчүн 1,5–3 миң долларга чейин кетет экен. Бизге өрүктү жеп, ыргытып койсоң, ошол өсүп калат да. Бирок ошону дагы биз кылбай атабыз. Ошону дагы биз ошончолук дагы биздин түшүнүгүбүз жетпей атат да. Чоң байлыгыбыз, чоң экологибыз бизде тилекке каршы Токтогул районунда деградация болуп баратат да. Акырындап ошол катуу ылдамдыкта жок болуп баратат. Мисалы үчүн бир эле мисал айтайын. Мен жайлоодо чоңойгом, тайтамдын колунда. Жайлоодо мен ат минип жүргөндө, биз чоң адам ат минип жүргөндө чөп ошондон 1 метр бийикте турчу, көрүнбөй калчу. Чөп чабып, 1000 боо чөптү кичинекей эле жерден чаап алышчу илгери. Биз чапчык. Азыр чөп проблема, азыр чөп актив болуп калбады. Эми 2018 барсам эч нерсе жок, ошол чөптөр бутуңан чыкпайт. Көптөгөн булактар бар болчу, биз суу ичтик, ошол булактар жок, өчүп соолуп кеткен. Бул чоң оору, бул чоң деградация болуп бараткан. Эң биринчи эле причина бул адамдын малдары көп да. Бир адамда 500 мал бар. Бир адам өзүнүн байлыгын үчүн целый келечек муунга алтыра турган жерди деградация кылып тепселеп, ошону түшүнбөй атат. Ошону мамлекет, ошону биздин акимияттагылар иш алып барбай атат да. Мен ошого мен кабатыр болуп атам да. Андан тышкары дары чөптөрүбүз аябай сатылып кетип атат. Мисалы үчүн афлатонский лук, сасык матал бизде почти уже Токтогулда жок калды. Эки эле жерде өсөт экен. Токтогулда, анан дагы Баткен жактагы 2 эле жерде, 3 эле жерде өсөт экен Кыргызстанда. Ал бизде жок болуп баштады. Ал бизде 15 сом, 20 сомго сатылып, аны баткендиктер алып кетип, аны 40–45 сомго тажиктерге сатып, тажиктер кургатып, ма деген Тажикстан деп Иранга сатат экен. 1 килограмм 6–7 миң сомго. Аны эмнеге десең, ал специя кылышат экен, дары экен, тамак кошот экен. Ал ошол жанагы рак, онкология ооруларга көп эмелерге аябай жакшы экен да. Тилекке каршы биз анын потенциалын 15 сомго, билеген колубузда байлыкты 15 сомго сатып, болбогон химикат дарыларды 1000 сом, 2000 сомго алып, биз ушундай коом болуп баратканыбызга мен аябай капа болуп атам да. Андан кийин уулжан болсо, бул ферула деп коет. Ферула бул дагы аябай чоң дарычылыкка ээ болот экен да. Уулжан бар элдин уулу өлбөйт деп бизде макалда бар экен. Аны афганистандыктар биринчи жылы келип 3–4 миллион сом эмес, доллар иштеп кетиптир. Шопок менен торкенде. Андан кийин экинчи жылы келип, эч кимден уруксат албай 4 километр жерди салып, эң кызыгы аким менен замаким билбейт ошонучу. Салынган жер 1 айда иштептир. 1000 гектар жерди түйүнөн кезип, технологиясы жок кезип, жеринен биз кармап токтотуп калдык да, то есть токтотуп калдык ошону. Кийин ошол Афганистан айтты, мен ушуну кылыш үчүн 300–400 миң доллар кетирдим деп. Это значит коррупция. Тилекке каршы ошолордун баары жок болуп атат да. Буну аким дагы түшүнүк жок болуп атат, элде дагы түшүнүк жок болуп атат. Ушундай болуп атабыз да, түшүнүксүз болуп эле бир түшүнүк караңгы жакка кетип атабыз да. Деградация кылып биз чоң байлыгыбызды талкалап жок кылып кетип атабыз.
бир случай болуптур. Бирөө боору ооруп калып Индиядан чоң дары заказ берип, кымбат $2000. Келсе эле эрмен чөп экен. Биздеги эрмен чөп жана бааланбаган эрмен чөп экен. Токтогулда канча 100дөн ашык дары чөптөр бар дейт, 100дөн ашык. Эми ушулардын баарын биз тилекке каршы жок кылып баркын билбей атабыз да. Бул эми Кудайым жаман көрөт болуш керек бизди. Ушундай байлыкты берсем, булар ушуларды сезгенде жок деп жаман көрөт болуш керек да Кудайым биздичи. Анты биздин туризмге потенциалыбызчы, биздин көлдөрүбүз, биздин тоолорубуз, мөңгүлөрүбүз, тоонун башындагы сууларыбыз чычкан эле дүйнөлүк бир экозона кылсак болмок да, чычкан элечи. Бирок тилекке каршы капчыгай суунун боюнун баарын базалашкан. Таанышуулар, акчазорлор базалашкан. Бир туалет же бир урна кылып койгон жерлер жок. Ушундай жерлер бар бизде. Биз канча көрдүк аларды. Малина тергенге элдер барат. Эми мусорун айтпагыла, Бангладеште ал жак, Бангладеш болуп калган. Малинаны терет. Чычкандын 2 бети малина да, тоонун малина, кандай витамин, кандай нерсе. Дүйнөлүк брендте кылса, дүйнөлүк бренддеги продукт жасасак болот да, бирок тилекке каршы биз ушуга биздин түшүнүк уровенибиз жетпей атат. Ушунун баарын аким, зам аким түшүнүш керек болчу. Ушунун баарын түшүнүп, дүйнө каяка кетип атат, биздин потенциалыбыз кандай биз көтөрүп кетебиз деген түшүнүк ошол зам акимде кичинекей кымындай болсо дагы түшүнүк болгондо, кичине болсо дагы башка болмок да. Тилекке каршы өкөндө менин оюмча түшүнүк жок экен. Акимде дагы, зам акимде дагы только система менен иштеп кетирет экен. Система ушундай турбай. Система ушундай болсо, системаны оңош керек. Система ушундай болсо, системаны изменение кылыш керек. Система бул эми жөн эле бир таш эмес да. Буну проект жазып, айтып, изменение кылса болот адамдын шартына жараша. Бирок тилекке каршы биз аларды кылбай атабыз да. Ошон үчүн азыр мындай болуп атат да, бул менин сөзүм азыр эч кимге кызыксыз болуп атат. Менин сөзүм бир супсак эле бир нерсе болуп атат. Анткени кээ бир катмар элдин түшүнүгү якобы мен популист болуп атам. Аз катмар эле түшүнүп атат муну. Кээ бир акимият, зам аким жак тарап мен якобы алардын орун талашып атам да. Орун талашып, аларды жамандап эле, сүрөтүн карап элечи. Ушундай бир единый понимание жок болот да, бир түшүнүк жок болуп атат да баарыбыздачы. Ошон үчүн биз өспөй атабыз да коом катары. Мага акимдин ору кереги жок, зам акимдин орун кереги жок. Ансыз эле мен Кудай буйрса изменение кылам. Ушундай маалымат берип атып. Мен айтар нерсем, биз ушул келечек муунга ушуну өткөрүп беришибиз керек да. Келечек муунга бул аябай чоң состояние, аябай чоң байлык кылып өткөрүп беришибиз керек. Муну сакташыбыз керек. Бул Кудайдын берген аманаты. Сактап биз өткөрүп беришибиз керек. Биз азыр кылбасак, мен чыкпай эле коеюн, популист эмесмин деп чыкпай эле коеюн. Буну ким айтат? Айткылачы, ким айтат ушуну, ким айтат? Токтогулда шайлоо болсо эле, жогорку кеңешке Токтогулда бир 50 адам чыгат, укмуш кылып берем деп. Бирок айткандарды көрдүңбү? Бирөө бар. Это не значит, что мен кыйынмын деген жокмун. Мен просто суроо берип атам. Кичине критический мышление кылайлы, кичине ойлонуп коелу. Мен суроо бергим келип атат. Ким айтат? Эгерде мен айтпасам, дагы бир башка бирөө айтпаса, ким айтат? Ушинтип эле биздин жайлоо азыр биздин чоң килейген эмебиз жок болуп баратат. Биз суубуз эле кандай, суу жөн любой жерден жата калып ичсең болот. Любой чөптү чайнасаң аябай даарычылыгы бар. Эми айтып бүтө албайм да. Ошон үчүн мен келечек үчүн күрөшкүм келип атат. Келечек, эгерде биз өнүккөн өлкө болсок, то есть өнүккөн районда болсок, мен Токтогулда эле жашамакмын. Бала чакам менен билими болсо, образованиясы күчтүү болсо, жаратылышка түшүнүк аябай болсо, жаратылышты коргосок, ушундай коом болсо мен жыргап сүйүнүп Токтогулда жашамакмын. Тилекке каршы андай жок болот да. Ошон үчүн үмүт өчүп калган үчүн баары Бишкекке, ар кайсы жака көчүп кетип атат да. Ошон үчүн менин айтарым акимчиликке, зам акимге жана элге, биз ушуну түшүнүшүбүз керек. Мен силердин ордуңарда талашкан жокмун. Мен акылдуу болгон жокмун. Мен болгону ошол нерсеге чакыргым келип атат. Биздин байлыгыбызды коркоп калайлы, биздин байлыгыбызды сактап калайлы. Биз ошол байлыгыбыз менен эле аябай чоң бир жыргап жашасак болот. Тилекке каршы буну ойлоп чыкпайт экенбиз. Даяр нерсе экен. Кудайым бизге даяр бериптир. Сууну агызып коюптур, мөңгү кылып, чөбүн чыгарып коюптур. Бул даяр нерсе.
Биз ошол жака ошондой специалисттер табышыбыз керек, чөптү изилдеп чыгышыбыз керек, андан дары кылышыбыз керек, аны ошо дары кылып курорттор ачып лечение кылышыбыз керек. Чөптү мындай эле ысык сууга салып. Но тилекке каршы андай нерсе болбой атат. Мен ошого капа болуп атам. Ошого мен күйүп атам. Ошон үчүн мен чыгып маалымат бергим келип атат. Туура түшүнүңүз. Мен ойлойм, баарыңыздар туура түшүнөсүздөр деп. Аман болуңуздар.